Президенттик аппарат Дыйканбаевдин айыптоосун төгүндөдү. Президенттик аппарат министрлер кабинетинин төрагасынын мурдагы орун басары, мурдагы санариптик өнүктүрүү министри Азамат Дыйканбаевдин кайрылуусуна жооп берди. Анда бул иштеги тараптар тергөөнүн жүрүшүн жана коомдук пикирди өздөрүнө ыңгайлуу болгондой бурмалабашы маанилүү. Компетенттүү органдар келип чыккан бардык жагдайларды эске алуу менен акыркы чекитти коюшу керек деп айтылат. Ири өлчөмдө пара талап кылууга шек саналып кармалган Азамат Дыйканбаев адвокат Кайсын Абакиров аркылуу президентке 7-июнда ачык кат жолдогон. Ал Коопсуз шаар долбоорунун экинчи баскычын ишке ашыра турган кытайлык компания менен келишимди узартпай койгону үчүн камакка алынганын айткан. Дыйканбаевдин жазганына караганда келишимди узартууну суранып, министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов президенттин Эрнис аттуу жардамчысы ага телефон чалган. Бирок кытайлык компания кепилдик акчаны төкпөгөндүктөн келишим узартылган эмес. Булак Азаттык. Талас шаарында элден акча жыйнап пирамида сыяктуу ыкма менен иштеп жаткан компаниянын иши териштирилүүдө. Бул туурасында Талас облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Аталган уюм эл биримдиги өнүктүрүү фонду деп аталып, элди жакырчылыктан чыгаруу максатын көздөй турганын, акча чогултуп кайра көбөйтүп берүүнү убадалаганы айтылды. Ал арада социалдык тармактарда милиция кызматкерлери 3-4 жаран менен биргеликте бир нече капка салынган жана жерде үйүлүп жаткан акчаны санап жаткан видео жарыяланды. Талас облустук милициясы сотко чейинки өндүрүштүн алкагында фонддун кеңсесин тинтүү жана акча каражатты саноо жүргүзүлгөнүн билдирди. 4-июнда чакыруу түшүп, ыкчам топ барганда Талас шаарынын автовокзалынын ичиндеги имаратта коомдук өнүктүрүү багытындагы фонд ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткандыгы аныкталган. Анын өкүлү Талас районунун Таш Арык айылынын 37 жаштагы тургуну экени белгилүү болду. Ал өзүнүн наамына Ашар касса ЖЧКсын ачып, кийинчерээк эл биримдиги өнүктүрүү фондуна өзгөртүлгөн. Аталган факты боюнча шаардык ички иштер бөлүмүнө алып келинип түшүнүк кат жазган деп айтылат маалыматта. Учурда текшерүү иштери жүрүп жатат. Ал эми кечээ 7-июнда өкмөттүн Талас облусундагы өкүлү Бакытбек Нарбеков акча салган жарандар менен жолуккан. Алар фонддун ишине тоскоолдук кылбоону талап кылышкан. Ошондой эле акчасын кайтарып алуудан баш тартып, кийинчерээк үстөк пайызы менен алышаарын айтышкан. Тургундар бул фонд элди жакырчылыктан чыгаруу үчүн иштеп жатат деп эсептейт. Булак Спутник KG. Экскаватор 4 жаштагы баланы тебелеп кетти. Кечээ 7-июн күнү саат 15:40 чамасында Алай районунун Сары Моңол айылынын 1993-жылы туулган тургуну Сары Моңол айыл өкмөтүнүн жайыт комитетине таандык жүк көтөрүүчү автоунаа менен 4 жаштагы баланы тебелеп кеткен. Натыйжада жаш өспүрүм Маратбеков Сары Моңол айылдык ооруканага жетпей каза болгон. Аталган окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу барып, окуя болгон жерге кароо жүргүзгөн. Маркум Маратбековдун жансыз денесин ата-энеси жана жакын туугандары соттук медициналык экспертизага берүүдөн баш тартышкан жана ал тууралуу акты түзүлгөн. Булак Компресс. Президенттин кортежи менен кагышкан айдоочунун абалы айтылды. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев Спутник Кыргызстан агенттигине Ысык көлдө мамлекет башчы Садыр Жапаровдун кортежиндеги автоунаа менен кагышкан башка автокөлүктүн айдоочусунун абалын айтты. Буга чейин НИИВдин маалымат кызматы кортеж менен сүзүшкөн Subaru үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу ооруканада экенин билдирген. Министрдин айтымында айдоочу учурда Бишкектеги ооруканалардын биринде медициналык жардам алып жатат. Ал автоунаада айдоочу жана анын аялы болгон. Алар коноктон келе жатканы айтылды. Учурда айдоочу Бишкектеги ооруканада, ал эми жубайы медициналык жардамды Чолпон Атадагы ооруканадан алууда. Абалдары жакшы, деди министр. Бейшеналиев кырсыктан 5 киши жабыркаганын айтып, 4 киши Бишкектеги ооруканага алып келингенин кошумчалады. Кортеж катышкан жол кырсыгы 4-июн күнү болгон. Булак Спутник KG. Ош шаары менен Ош облусу коронавирус боюнча кызыл зонага кирди. Ош шаары менен Ош облусунда коронавирус жуктурган адамдардын саны көбөйүп жатат. Бул тууралуу 8-июнда Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев билдирди. Ошондуктан Ош шаары менен Ош облусу кызыл зонага кирди. Буга чейин кызыл зонага Бишкек шаары, Чүй жана Ысык көл облустары киргизилген. Булак Баракелде KG.